атайынлап даярданып, колуна бычак кармап, акча салууга сумка алып 24 майда Ошто белгисиз жаран акча алмаштыруучу жайдын ээсин бычактап, жаракат алган киши ооруканада каза болду. Ош шаардык ооруканасынын маалыматына ылайык, 35 жаштагы ишкер оорукананын хирургия бөлүмүндө операция жасалып жаткан учурда каза болгон. Реанимация сопровождение реанимации, операция кылдык. Ичине алсак, күйүш жеринен ичегиси кесилип кеткен. Одновременно травматология реанимация эткен, нейрохирургия реанимация, 3 бригада, 3 специальная бригада реанимация эттик. Давление постоянно низким уровне калмап турду. Операция бүткөн дастан операция болду. 28 жеринде, 29 жеринде бычактын тяжелое ранение. Шаардык милиция кабарлагандай, кылмышка шектүү кармоо учурунда өзүнө кол салууга аракет кылган. Бирок кызматкерлер колундагы бычагын алганга жетишип калган. Шектүүнү тинтүү учурунда анын жанынан 37.500 сом табылган. ошол акча алмаштыруу жайдагы видео камераларды караган учурда бул атайынлап даярданып, колуна бычак кармап, акча салууга сумка алып, жана бетине бет кап менен киргендиги жана кирип эле ошол жерде иштеген 1992 жылы туулган жаранды бычактай баштагандыгы видео тасмада көрүнүп турат. Учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 122 беренеси негизинде кылмыш козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тиешелүү экспертизалар дайындалган, тергөө иштери уланууда. Каза болгон жаран 35 жаштагы Нариман айылынын тургуну. Жакындарынын айтымында ал бүгүн жерге берилип жатат. Артында 3 баласы калган. Yaxşı oğlu deputatımızı oğluydu. Ben şu yerde ayıl başlıyım. Birge işleyemiyorsun şu adı oğlu. Ötkende 1,5 yıl burun miyasın operasyon boyanadı. Mikroinsül bola. Ondan da yaman bolaması da resmen namaz okuyan bolaydı. Hiçbir mahalle köyge başka bir ziyanı yok. Teşkilatı bomba yakın atkelimde. Atkele video koydu. Yani orada peşinden keyin hem yok. Hükümetleri asılsız haber yapıyorlardı. Ишкер аталган даректеги акча алмаштыруучу жайда 2026 жылдын февраль айынан тартып иштеп келгени маалым болду.